Талгарбеков Аскар Акаев мамлекеттин бир тыйынын жеген эмес. Мурда президент Аскар Акаевдин учурунда бир катар чоң кызматтарда иштеген коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков коом пресс сайтына анын Кыргызстанга келиши тууралуу маек курду. Аскар Акаевчтин Кыргызстанга келүүсүнө сиздин канчалык деңгээлде ролуңуз бар? Себеби Акаевдин бийлиги убагында сиз Жалал-Абадта жетекчилик кызматта тургансыз. Мындан сырткары Камчыбек Ташиев өкүл балаңыз экенине кулак чалдык. Мындан улам ортодо сиз ортомчу болуп алып келгендейсиз. Кандайдыр бир деңгээлде салымым бар, бирок чечүүчү роль ойногон жокмун. Башкы фактор бул президент Садыр Жапаровдун саясий эркиби болду. Камчыбек Ташиев менин өкүл уулум эмес, шакиртим. Анын мамлекеттик кызмат ишинде тарбия көрсөткөм. Буга чейин Бакиевдин учурунда ага карата козголгон кылмыш иштерине ошондо таптакыр жооп бербей калабы. Бакиевдин тушунда Аскар Акаевге ондогон кылмыш иштери ачылып, терең изилдөөлөр болгон. Эч күнөө табылбай, ал кылмыш иштеринин баары эбак жабылган. Акыркы учурларда мамлекетке зыян келтиргендер айып пул төлөп, абактан чыгып кетип жатышат. Акаев дагы кандайдыр бир акча каражат мамлекеттин эсебине котороюн деген ою жокпу? Аскар Акаев мамлекеттин бир тыйынын жебесе, анда эмнени төлөп берет? Акылбек Жапаров Акаевдин айткандары калп деп жатат. Буга сиздин пикириңиз кандай? Акылбек Жапаров кече айтты: мен Аскар Акаевдин айткандарына комментарий берген жокмун. Мен атымды жамынып фейктер ушак таратып жатышат деп бул сөздү өзүнүн тактап көргүлө. Булак аргумент кейжи. Эл чындыкты билсин. Спортчуларыбызды тосуп алууну уюштургандар аман эле болгула. Мамлекеттик деңгээлде иш чара деп ушуну айтабы. Садыр Жапаров баш болуп же жок дегенде сөздөрүн таап сүйлөй алышпады. Спортчуларыбызды ошол деңгээлге жеткирген башкы тренерлерге сөз берилбеди. Өз сөзүндө же кошо айтып ыраазычылык айтылбады. Чакырганда да алар эң акыркы чакырылып, ыңгайсыз шарт түзүлүптүр. Эшектин кызматы адал, эйт арам дегендей эле мамиле жасап коюшуптур. Садыр Жапаровдун бир сөзүндө маани, маңыз, ирэет жок. Медаль алып келген спортчулар деле айтпай, жалпы спортчуларыбызга ыраазычылык билдиргенин укпадым. Аларда ыңгайсыз абалда калгандай сезилди. Аларда көп эмгек менен жолдомо алып аракет жасашты. Аларда мактоого, ыраазычылык айтылууга татыктуу эле. Ак жол азамат экен, азыркы мезгилдин баатыры экенине ынандым. Күчү билегинде эле эмес, жүрөгүндө да экен. Кыргыздын чыныгы кыраан жигити, жан дүйнөсү руханий жактан да бай поэзия, мекен сүйүү сезими оозунан чыккан ар бир сөзүндө даана сезилип турду. Маалымат Булак Айзада Абдубапованын Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Аскар Акаев кайра Москвага учуп кетти. Кумтөр иши боюнча сурак берүү үчүн Кыргызстанга келген Аскар Акаев бүгүн 8 августта Москвага учуп кетти. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мурдагы министр Акаевдин саналашы Бекболот Талгарбеков билдирди. Анын айтымында эми Акаев каалаган учурда Кыргызстанга келе алат, бирок качан кайтып келери белгисиз. Буга чейин Акаев кыргызстандыктарга видео кайрылуу жасап, Кумтөр алтын кен үчүн келишимге барганына кечирим сураган. 16 жылдан кийин мекенине кайтып келишине аталган келишим боюнча сурак себеп болгонун ырастаган. Ал ошондой эле Кыргызстанды башкарып турган 15 жыл аралыгында бир катар жетишкендиктер менен катар кемчиликтер да орун алганын айтып, эң башкы кемчилдиги катары Аксы трагедиясы менен 2005 жылы президенттик кызматын конституциялык жол менен өткөрүп бере албаганына өкүнүчүн билдирген. Кыргызстанды 1990 жылдан 2005 жылга чейин башкарган Акаев 2005 жылы 24 мартта бийликтен кулатылып, үй бүлөсү менен Кыргызстандан качып кеткен. Ал ушул жылдын 2 августунда Бишкекке келген. Улуттук коопсуздук комитети мурдагы президент Кумтөр долбоору боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Москвадан алып келингенин билдирсе, Акаев бийлик менен сүйлөшүп алып, өз эрки менен келгенин айткан. Акаев 1992 жылы Кумтөр долбоору боюнча башкы макулдашууну түзүү, ага 1994 жылы өзгөртүү киргизүү жана 2003 жылы Камека компаниясы менен башкы макулдашууну реструктуризациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталып жатат. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Мен Фирузамын. Өзбекстанда журналисттик колдогон акция башталды. 7 августта интернеттин Өзбек сегментинде Мен Фирузамын деген каршылык акциясы башталды. Өзбекстандык кыз келиндер Калампыр-Уз басылмасынын кабарчысы Фируза Нажмидинованын кадыр баркына шек келтирген тасмага байланыштуу нааразычылык билдирип, журналистке көй жапкандарды жазага тартууну талап кылып жатышат. Нажмидинова Ташкент Сити комплексиндеги айрым ресторандар карантин эрежелерин бузуп, чоңдордун калкалоосунда иштеп жатканы тууралуу сюжет даярдагандан
соң анын кадырына шек келтирген тасма тарады. Видеодо көп кабаттуу үйлөрдүн балконунда эркек менен аялдын жыныстык катнашы таратылган. Аны интернетке чыгаргандар тасмадагы аял журналист Фируза экенин белгилешкен, бирок аны ким тартканы тууралуу азырынча маалымат жок. Кабарчыны колдогон аялдар мен Фирузаман деген хэштег менен Фейсбукта акция өткөрүп жатышат. Алардын дээрлик баарында төмөнкү мазмун камтылган. Айланадагы ката кемчиликтерге жөн карап турбаганым жана маселени көтөрүп чыкканым үчүн сизге жакпай калышы мүмкүн, бирок сиз түрдүү дооматтар менен жана жийиркеничтүү ыкмада басым өткөрүп үнүмдү өчүрө албайсыз. Мен Фирузамын. Каршылык акциясына президент Шавкат Мирзиёевдин кызы Саида Мирзиёева дагы кошулду. Урматтуу журналист жана блогер эже сиңдилерим, сиздердин курч калемиңизге жана акыл кудуретиңизге алкыш. Бүгүнкү жийиркеничтүү окуя сизди мокотпосун, шантаж жана доомат сизди сындырбасын. Мен сиз мененмин, мен жаныңыздамын, мен Фирузамын. Журналисттик каралуу максатында уят видео интернетке жарыяланардан бир күн мурун Калампыр.uz сайтында Фируза Нажмидинованын Ташкент Ситидеги ресторандардын танкасы барбы деген сюжети чыккан. Анда карантин чараларына баш ийбеген ресторандар түндө калың элди тейлеп жатканы сындалган. Анткени коронавирустан улам киргизилген чектөөлөргө ылайык кечки саат 8ден кийин коомдук жайларга эл чогултууга болбойт. Журналист Ташкент Сити комплексинин маңдайындагы Ташкент мэриясы буга маани бербей жатканын белгилеген. Сюжет коомдун калың катмарына жетип жете электе кабарчыны шермени кылуу максатындагы тасма тартылган. Калампыр.uz басылмасы буга төмөнкү мазмунда билдирүү жасады. Бүгүн биз каалаган кишини бат эле шерменде кылып коюу, каалаган учурунда адамга көө жаап унчукпай карап туруу, адамдын аброюн төгүү жана ушул жол менен өчү алуу оңой болуп калган доордо жашап жатабыз. Ал уят видеодо Фируза Нажмидинова экени айтылган аялдын кимдигин таанып болбойт. Фируза Нажмидинова мыйзамдуу чара көрүүнү сурап милицияга арыз берди. Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгы тергөөгө чейинки териштирүүнү башталганын маалымдады. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Шохрух Гиосов абал министрликтин көзөмөлдөө экенин айтты. Өзбек парламенти Олий Мажлис Сенаты журналисттер бирикмеси президенттин администрациясынын алдындагы маалымат жана массалык коммуникация агенттиги Юксалиш жалпы улуттук кыймылы жана улуттук масс медианы колдоо фонду бул окуяны кескин сындап чыгышты. Олий Мажлис Сенатынын расмий маалыматына ылайык окуяны маалымат саясаты жана мамлекеттик органдарда ачыктыкты камсыздоо, кыз-келиндер жана гендердик теңчилик маселелери боюнча комитеттери көзөмөлгө алынды. Массалык медиа фондунун жетекчиси Комил Аламжонов журналист кызга карата жасалган бул мамилени сындап социалдык желиге «Фируза, биз сиздин тарабыңыздабыз» деп жазды. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Афганистанда бомба жарылып, бир үй бүлөдөгү 12 киши көз жумду. Жардыруудан мерт болгон 12 кишинин 6 балдар экени айтылды. Кырсыктан дагы 2 наристе жабыркаган. Афганистандын Пактия провинциясында бомба жарылып, бир үй бүлөдөн 12 адам көз жумду. Бул тууралуу Ариана Ньюс басылмасына таянып РИА Новости жазды. Көз жумган үй бүлөнүн жакындарынын айтымында окуя шемби күнү болгон. Анда Саид Карам аймагында кетип бара жаткан автоунаа жарылып, анын ичинде каза болгон 12 адам бир үй бүлө экени аныкталган. Мерт болгондордун 6 балдар экени айтылды. Кырсыктан дагы 2 наристе жабыркаган. Азырынча бир дагы топ жардырууну мойнуна ала электиги кошумчаланды. Эскерте кетсек, июнь айынан бери Афганистанда өкмөттүк күчтөр менен Талибан кыймылынын ортосуна тирешүү жүрүп келет. Согушкерлер өлкөнүн айыл жерлериндеги көптөгөн аймактарын ээлеп, чоң шаарларга кол салууда. Афганистандагы саясий туруксуз абал Америка Кошмо Штаттын администрациясы 11 сентябрга чейин Афган жеринен аскерлерди чыгарып кетүү убадасынан кийин курчуп жатат. Булак Спутник Кейжи. Эл чындыкты билсин. Турсунбек Акун Акаевка кылмыш иши козголгон эмес, Бакиев болсо 30 жылга кесилген. Турсунбек агай Аскар Акаевдин Кыргызстанга келип сурак бериши менен Кумтөрдөгү сырлар ачыкка чыгып, түйүндүү маселелер чечилеби? Үмүт артсак болобу? Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин Кыргызстанга келгени, Кумтөр боюнча сурак бергени чоң үмүттү пайда кылды. Буюрса эми Кумтөр боюнча көп сырлардын ачылышына жол табылат. Анткени Аскар Акаев Кумтөр боюнча биринчи булак болуп эсептелинет. Себеби кооптуу келишимдердин көбү ошонун убагында түзүлгөн. Ошондуктан Акаев келиши көптөгөн түйүндөрдүн чечилишине, тергөөнүн туура багытталышына да аябагандай чоң салымын кошот. Акаевдин ыраазычылык билдиргени Садыр Жапаров менен баарын алдын ала макулдашып алганынан кабар бербейби? Аскар Акаевдин президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдиргени анын маданияттуулугу. Ошондой эле субординацияны билген адам катары ыраазычылык билдиргени десек туура болот. Анткени Садыр Жапаров Акаевга өз мекенине келгенге мүмкүнчүлүк түзүп берип, тоскоолдук кылган жок. Өз мамлекетине кайтканга шарт түзүп
түзүп берсе баары эле ыраазычылык билдирет да. Садыр Жапаров Акаевдин коопсуздугуна кепилдик бергенин билбейм, бирок каматпаганын айкөлдүк катары эсептейм. Жапаровка чейинки президенттер деле Акаевди өлкөгө алып келишсе болмок. Аскар Акаевдин суракка келиши азыркы бийликтин жакшы ишинин бири десек болот. Эми Бакиевди дагы алып келиш керекпи? Алып келиш керек. Анткени мурдагы президенттер Кыргызстандан башка өлкөдө качып жүрсө же качкын статусун алып жүрсө, ал президенттерге эле эмес, Кыргызстанга да авир алып келбейт. Качып жүргөн президенттер да кыргызстандыктар да уят болушат. Ошондуктан Аскар Акаевдин өлкөсүнө кайтып келгени колдой турган жакшы иш болду. Акаевге жасаган мамилени Бакиевге да жасаш керек. Бакиев да качып жүрбөшү керек, бирок Акаев менен Бакиевди салыштырууга болбойт. Акаевдин үстүнөн кылмыш иши козголгон эмес, соттолгон эмес, кылмыш жообуна тартылган эмес. Ал эми Бакиевдер болсо 25-30 жылга кесилген. Ошон үчүн аларды Акаевга салыштырып, экөөнүн маселесин бирдей караганга болбойт. Мүмкүн кечирим кылышыбыз керектир. Мурунку президенттердин Кумтур маселеси жана Аксыр окуясы боюнча күнөөсү болсо, мыйзамдуу түрдө иш козгоп, сотко өткөрүп, тиешелүү жазасын бериш керек. Күнөөсү жок болсо, куугунтуктабаш керек. Акаевдин Кумтур боюнча күнөөсү жок деп ойлойсузбу? Аскар Акаевичтин Кумтур боюнча толгон токой күнөөсү бар болсо керек, анткени баласы Канадада жүрдү, өзү улам барып келип, кылмыштуу келишимдерди түздү. Аферист компания болсо канчалаган адамдардын укугун тебеледи. Канчалаган чиновниктер байып Кумтур кылымдын аферасы болду. Ошон үчүн күнөөсү болсо жазаланып, күнөөсү жок болсо акталышы керек. Бирок биздин мыйзамдардын негизинде мөөнөт өтүп кеткендигине байланыштуу кылмыш жообуна тартылбайт деген жактары бар. Ошонун негизинде жоопко тарта алышпайт, тилекке каршы. Ошондой болсо да Акаевдин кетирген чоң күнөөлөрүн эл алдына алып чыгып, ачык айтып, Акаев өзү курун мойнуна салып, эл алдында кечирим сурашы керек. Бирок Акаев антип күнөөсүн мойнуна алыштын ордуна актанып, дагы эле аялын жана балдарын мактап, өзүн эл алдында периште көргөзүүгө аракет кылып жатат. Чынында Акаевдин күнөөсү айтылуу Аксы окуясында дагы бар 6 адам жана укук коргоочу Ширали Назаркулов 22 күндүк ачкачылыктан каза болду. Канчалаган аксылыктар азап тартты. Пикет митингге жөө жүрүшкө чыгышты. 6 мектептин окуучулары бир канча айлап окубай калышты. Мына ушунун баары Акаевдин өлкөнү туура башкара албаганынан, карапайым элдин талаптарын укпагандан болгон. Эми мунун баарын бериштириш керек, анткени Акаев мына ушундай күнөөсү болгон үчүн качып кеткен. Аны туура эмес иштеген үчүн 2005-жылы революция болуп, ак үй талкаланган. Кыскасы, Акаевдин да жетиштүү күнөөсү бар. Эми сурады тергөө менен кызматташты деп аны жазадан куткарып койбойбу? Эгер ушул күнөөлөрдүн баарына көз жумуп бошотуп жиберишсе, кандай болорун билбейм. Элде нааразычылык жаралбас үчүн суралып, күнөөсү болсо жоопко тартылып, күнөөсү далилденбесе акталышы керек. Булак Азия News.